Мага көңүл бөлчү, мени жакшы көрчү. Сага телефон эле болсо болду. Мен менен ишиң жок. Аялдар экинин бири ушундай. Айымдар, ден соолугуңуз барбы? Сизди сөзсүз бирөө сүйсө бактылуу болосузбу? Мен сизге гарантия берип айта алам. Эгер сиз өзүңүзгө көңүл бурбасаңыз, жан дүйнөңүздү түшүнбөсөңүз, күйөөңүз сизге канча үңүлсө деле сиз андан бакыт таппайсыз. Бакыт деген күйөөдө эмес, бакыт деген адамдын жан дүйнөсүндө, жан дүйнө тынчтыгында. Караңызчы, шкафты ачыңыз. Шкафта илинип тизилип турган кийимдер канча жылдан бери турат? Эми үстүңүздө кийимдерди көрүңүз. Аялдар өздөрүн чүпүрөктөн төмөн көрөбүз. Биринчи аял сырткы келбетин иреттөө керек. Тойго сулуу болуп барасыңар, тойдо маанайыңар өзгөрөт, эмоцияларыңар өзгөрөт. Биздин табиятыбыз ушундай да. Ошон үчүн өзүңөрдү биринчи жакшыга ылайык сезгиле, билим алгыла, жашоого машык кыла, ойду өзгөрткүлө айымдар. Кандай көйгөй чыкса дагы маселени сиз тил менен чечип аласыз. Айымдар 99% тили менен бактылуу болот, тили менен бактысыз болот. Анткени аялдын күчү билекте эмес, аялдын күчү тилинде. Мен дагы убагында сылык эле критикалап коет элем. Сылык критикалоо дегенде кандай? Мисалы сиздин күйөөңүз да отурат, дагы бир курбуңуз же башка бир туугандарыңыз отурат дейли. Сиз айтасыз, баланча аялына машина алып бериптир, баланча аялына көйнөк алып бериптир, ал жакшы, аябай аялын камсыздайт да, деген сыяктуу. Бул уже критика. Мындай тема болбойт кыздар, бактылуу болбойсуңар, күйөөңөрдөн силерге эч нерсе жок, пайпактагы жок дегендей. Же нааразы болуп алып бериши мүмкүн, эми өзүнүн милдетин билген эркек болсо. Туура сүйлөөнү үйрөнүш керек. Чакырам курсума. Тилинен у эмес, тилинен бал тамган кылыктуу айым.